Вы уже закончили, да, практику? Прошли все практику, да? Все вы прошли? Вот, хорошо, тогда вы будете сейчас сдавать экзамены, как вы прошли вот эту практику в аптеке, что вы сделали, что вы видели, будете сдавать экзамен. Хорошо, в этой аптеке вы изготавливаете раствор фурацилин. Томаты, дайте посмотрим, хорошо. Успейте. Хорошо. Да? Для изготовления натриевого хлорида какие годы мы используем? Дистиллированные. Для нефти. Birinci bardak kaşığı oldu. Hatta karanlığında ekonomiden pensiyon alacak öyle. Kampirinin öylesinde ne oldu? Ondan bir balam vardı da ondan en düşünüp kaldı. Şunların sebebi ben köp adamlardı oruza. Ben özüm bunu mazarda ne oldu şimdi. Daim o şeyde benim yakında. Yani 40 yıl o şeyde kenarında şahit olgan. Her bir adamın nesini görüp, normalde köp adamların yuvanı giremen, şuları görüp durup kaysa olur. Şuları adamlar borum var etti. Usa bolu çeken degen oy menen, ondan keyin şunday nese tuğup kaldım ben de. Ondan şudan, ondan bir ne gelip kalsın, ona egzam alıp kaldı. Orada bir tuğanım vardı, mugallimeden ama ondan jirenimizde bir egzamda girip, tanışarak çağırıp girelim. Ondan sonra akademik ne olup kaldı. Onlar taşırıp kaldı. Siz taşırasınız dedim. Onlar taşıranda kaldı da. Lakin ben baldı, etten taşırasınız, egzam taşırdı, taşıranda da. Ben жалғыз ғана ошондо ачылышы менен жалгыз таşırdım. Албандары ички мен тапшырылган. Ошондон академик кызыгып калган, биякалы кызыгып калган. Любой илимге кызыгам мен. Бар дегенimге. Бир гана нерсесин эмес. Астрономия, биология, математика, мен ошондой нерселерди телевизордон көп көрөмүн. Кандай кабыл алышты сизди? Birinci gelgende bularga ko'nish qiyin bo'ldimi же? Qanday bo'ldi? Mendan uyaldi, tartindi. Kevirleri, kızıkta kevirleri, bunlar imelerden kararında okun ne alasınız? Siz eteğinde ötüp ketseniz size ne faydası var? Akıl sıralar buluptu. Ettim, bunday degende, mesela Müslüman iliminde, Kur'an'da şimdi yazılgan dedim. Adam toralgından ta körge kirgençe okup ilim öğreniş gerek degen Kur'an bardı. Tülenden agmat Müslümanca için okugandı. Onun Lenin Kur'an'dan alıp da okuyacağına oku degen Lenin ne olgan da Kur'an kılıp çıkargan. Kur'an'dan alıngan söz. Биз бюро менен группадашыбыздан бири чоң атасы же эмеси бирге келиптир деп ойлонтук да, анан силер менен окуйт деди. Деп биринчи ишенгиз дагы келбейт, анан ишенип бирге окуп, көрүп, башкача болот экен. Группадаштар менен баардыгыбыз биргеликте чогулуп, практикадагы, башка жакта дагы бирге жумуш бажарабыз. Анан практикада Bizde жаш чоң, ода окуйт, анын жашы 80 жашта, ал менен окуу биз үчүн кызыктуу, биз билбеген нерселерди ал билип, бизге үйрөтөт, бизден кери жакшы нерселерди билип, биз сурасак дагы үйрөтөт. Анан практикада бирге жумуш бажардык, анан практикада биз сурадык, химияны бизден жакшы билет, Сурами кылса бизге үйрөтүп, мына деп. Все, общий эмесин айтканда биз жакшы немеде окуйбуз десе болот да. Тем более биз менен окуу бизге кызык. Биз особый орунду билиш үчүн биринчи патологияны кыйын билиш керек. Адамдын түзүлүшүн, анатомияны жакшы билип, анан кийин орунун кайдан келгенин, патологиясы, кандай оорук пайда болот, кайсы маалда кандай болсо дарыланса болот деген ошол патология жазылган. Биз ошо патологияга карап туруп, фармацевтика даярдап берген дарыны гана врачтар колдонуп туруп рецепт менен берет. Бул особый эң медицинанын оюнча
бұл фармацевтика болуш керек да. Себеби бардыктарында фармацевттер даярдап, ошол патология ылайыктуу түзүп жаратыш керек. Студентimiz Кулматов Мамат, жашы 80 жашта. Бұл ағайы, бұл аға 2016 жылы фармация факультетіне тапшырған, өзі тағычылық кеспенен байланышқан үшін біз фармация қызығы тапшыры қалған. Азыр бұл ағай 2-ші курста оқиды. Бұл студентimiz сабаққа жетишүүсү жакшы, кызыгуусу жакшы. Жаштарга караганда кызык атайчы. Түшүнбөй калса да келип сурап, үйрөнөйүн деп аракет кылат да. Жаштардын алдында үлгүлүү студент десек болот. Химияны жакшы билген үчүн химиялык реакцияларды жүргүзгөнгө жакшы көрөт. Анын өзү таапчылык дары чөптөр менен алек болгон үчүн технология процессине кызыгат да, кантип жасайлы, мындай кылайлы деп өзүнүн ой пикирин айтып турат. Азыркы 2-ші курста окуп, практиканы жаштар калтырат, бул ага калтырбайт да. Эң кызыктуусу бир аптекадан 2-ші аптекага барып, 2-ші кайрымдай бир моментте, бир убакта 2 практика ачылып, 2 жакты тең алып кетип, ушул жашта болсо дагы 2 жакка тең жетишет. Значит, энергичный студенттерибиздин бири бул Кулматов Мамат деп айта алабыз. Мен колхозда 44-жылдан баштап иштегенмин. Жаш кезимде согуш убагында бардык нерсе жетишпейт эле, тамактан да кыйын болот эле. Мен ошол колхозчуларга суу жеткирип бергенмин, ишек артып алып туруп. Суу ташыйт элем да. Колхозго жардам бердим. Ошондо биз ошо эркебадан калбаган бүтүн айылдар иштечи. Ошо Оропа, примерно мына берки такта жагында иштегенде, анан токтоп туруп, бузай бишканда ошо бузайга алып чыгып кетет эле да бардыгын. Ала колдо барат эле. Анан мен тайган бар эле, ал байлык жолу, анан байлык алып барат, мен суу алып барат элем. Бизге ошондо эмгек алып кетет эле. Бир эмгек алып отурган нан берет эле. Берки Макталиев менен бирге иштеген журналист болгон. Ата. Согушта жок болгон, анан кийин калып, апам мектепке өтүп кеткен. Ошол кыйынчылыкта, жетинчиликте чыгып. Андан кийин биринчи жолу айыл чарба техникумуна барып, качелин окудум. Андан кийин кайра келип, ошто азыркы университетте, эски пединститутуна ошо биология химия факультетине кирип, ошол окудум. Андан кийин чыгып, бул дагы болгончо мен анан Токмактагы авиациялык окуу жайына барып, ошол окудум. Андан кийин мен армияга кеттим. Армияда кызмат кылдым. Ошол командирлик кылдым. Анан айылдан дагы партшколдун агитация пропаганда бөлүмүн бүтүп, ушул балдарды окутуп, ошол тарбияладым. Мен тарбиялаган балдар көбүнчө чет мамлекетте кызмат кылышты. Андан кийин мен ошол жерде академия калып калмакчы болду да, бирок шарт болбой калды. Ошол мен себеби академия калыштагы кызыгышым себеби ошол эле бизде танк эмелери бар да, мында. Ошол танк жөнүндө болуп, мен ошондо иштеп, ошол танкты кандай жарылып, өзүн сактоо же уруш эмелеринде, онда гана ошол эмелерин иштегенмин. Анан болгондон кийин мен келип ошол внутренних войсканын пожарничасында командир болуп иштедим. Ошолорду иштеп, кийин анан табиб катары биология боюнча окуп, анан чөптөрдө иштеп, азыр деле ошол табиб катары иштейм. Лисейде кылам. Анан жаңы илимде азыр жок илимдеги нерселерди таап иштеп атабыз. Азыр эң кыйыны жанагы кант оорусунан кийин, адам ооругандан кийин ал бүтүндөй организмге операция кылыш мүмкүн эмес. Анан ошто болгондон кийин өзү организмде жетишпей калат да, кандай
Adamın bunday ömürde, bunday çiğne kan diye onu oşularına barıp, ben nasıl da koydan aldığısını çıktı. Oşularından kovadan kaza oldu. Yani şimdi bazılarında buldum da, yuğup, taraf, oşular dizildeydim. Tebir olurlardı, ayıp çeken bulup kaldı. Oşular ayıp yollarını izleyince, birine daralana, kanday ne oldu, kızı vardı. Bir de pasayım istedim. Şimdi praktikal yüzünde de adamlar da var. Yakında hazır, gece 10 saat 12'de ben tuvalda çöpleri giriyorum. Tuvaldan düşüp, çöpleri cina böyle bir gece ayıp koyup, keçikten tazalar koyuyorum. Daha eskiden bir yaka geldi. Ayrıca adamlar da kıvırma okçıradı. Vraçlar devre çapaya satarlar, ülkeler ayıpaya tarzı degen ne olur vaktinde. Büyüme bile tarcaktan gelişir. Nenende köy aksalı var, nenetem kalıvan halde berikli. Bana diyirmez lan bu tapmanın. Sözünden, bütkenmen. Nerede okup desen diye okuyuverenin. Zakon var, özünde. Ben 3 yıl okuyum, daha 1 yılım kaldı. Şu 1 yıldan içinde ben bazı faydalanacağımı oğlu kitaplarını yazıp çıkarış dedim. Ümitim vardı, can kitap yazıp atamadım. Şu oğluların üstünde. Turmuş kurucum, o yıl Arimadan gelgende 31 yaşlıydım. Hakim bizden gelemezsin, çok okuganmış. Ona geldi bir şey var, benim çakak delendikilerimden alıp şu yerlerde kızdıktan. Burada da getirmiştim, kaçma cevap olganda, şöyle izlendim, yaş koçum yine. Benim 13 yaş küçük, bayan. O zaman hazır, o zaman 4 kız, bir oğul gördüm.